Саламатсыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Кара Суу шаарынын жана Кара Суу районунун тургундары, амансыздарбы? Тез Кабар каналы бүгүн 2018-жылдын 15-декабрында кайрадан Кара Сууга келди. Биз бул чыгарылышыбызда сиздерге Кара Суу районуна караштуу Киров айылындагы Агорго жаңы конушунда мына ушул көчөнүн кире беришинде оң жактагы 3-чү үй сатууга коюлуп жатат. Мына ушул боюнча маалымат бермекчибиз. Андыктан эгерде сиздер Ош шаарынан келсеңиздер, Кара Суунун кире беришиндеги тыныке саткан көчөдөн, тыныке кескен көчөдөн ориентир алып, ушул көчө менен кирсеңиздер болот. Биз мындан 2 күн мурда ушул көчөнүн о башындагы сол жакта жайгашкан дагы бир үйдү көрсөткөн болчубуз. Азыркы биз сиздерге көрсөтө турган үй мынау келе жаткан Матизден бир аз өткөндөн кийин оң жакта жайгашкан сары үй. Азыр биз сиздерге сатыла турган үйдү баштан аяк өзгөчө проектте салынгандыгын көрсөтүп коймокчубуз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз үйдүн жанына баралы, ошол жерден жолугалы. Мына көрдүңүздөрбү? Биз Ош Кара Суу жолунун централдык трассасынан оң жака бурулуп кирдик дагы 100 метрден ашыгыраак гана жүрдүк. Мына ушул үй сатылат экен. Чек арасы мына пескоблоктун башталган жеринен, бул жагында өзүнчө бир аркадан кирген хоту бар экен. Мына сатылат деп жазып коюптур. Сырты мындай жасалган. Көрдүңүздөрбү? Ал эми крышасы российский оцинкованный тыныке менен жабылыптыр. Сырты сары түскө боелуп, декор менен жасалган. Анан көчө жагына мындай стяжка да куюп коюптур чекесине. Азыр бизди үй ээлери күтүп алды. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Иштер жакшыбы? Сатылат деген үй ушул да? Ооба. Чек арасы пескоблоктун башталышынан экен, жолго такалып салынган, бир жаңсыл салынган үй экен. Бул жагы кайсы жерге чейин? О пескоблоктун бүткөн жериби? Кошунага чейин, Трассага өтө жакын экен, жакшы жайгашыптыр. Крышасын көрүп атасыздар, бурчка салыныптыр. Дарбазасы коюлган. Мына жерге турба жаткырып эле сиздер машинаңыздарды ушундай алып кирип койсоңуздар болот экен. Дарбазасы да бүткөрүлүптүр. Жашыл түстөгү дарбаза. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирдик биз. Буга чейин биз 3 күн мурда келип, ушул айылдан дагы бир үйдү тартып кеткен болчубуз. Ошого окшошураак проект окшойт. Азыр чогуу көрөлү. Мына бул жерлерге менимче бир катар черешне эксе, же болбосо бактарак эксе өтө сонун жарашат. Же болбосо отункана, баня, очоккана, тандыркана, кыскасы ушул жерге кошумча курулуштарды бурчтагы дааратканага чейин улантырып салса болот, Ооба. Ал эми мына кире бериши стяжка болуптур. Автоунаа койгонго ыңгайлуу экен. Бул жагын караңыздар. Бул жагынан унааны алып кирип ушул жерге койсоңуздар болот. Келечекте ушул жерди мындай үстүн арка кылып жаап койсоңуздар болот. Автоунааңыздар кышын дагы, жайын дагы ушул жерде жамгырдан жашынып турат. Канча сотук? 4 сотук. 4 сотук, да? Эмне үчүн сатып атасыңар? Шартка байланыштуу. Шартка байланыштуу. Акча керек. Же сиз да бизнес баштап атасызбы? Жок, ошо шартка байланыштуу. Шартка байланыштуу сатып атасыз. Крышасы өзгөчө жабылыптыр. Бир аз ортосуна бир фигуралар чыгарылып, жабылыптыр. Тиги жерде моору да турат, печка коюлган го дейм, Ооба. Ичинде. Печка коюлган. Өстүрмөлөрү ак тыныке менен жасалып, жабылыптыр. Караңыздар. Мына бул сол жакта эмне бар? Бул жер эмнеге пландаштырылган? Өзүнчө бул жактан адам кирип чыкканга эшик да жасалыптыр. Бул жерге эмне? Очоккана болобу же? Ошол биздин оюбузча очок неме проект түшкөн эле да, оюбузча очок кылабыз деген. Очок кылабыз да. Ушул жерге бир 2 казан, 1 титан койсо өтө сонун болот. Той топурда кыймылдаганга. Суу кандай бул жерде? Түнү күнү чыгып турабы? Азыр чыгабы? Көрөлүчү. Суу бар экен, Түнү күнү токтобойт. Үйдүн ичине душ, ванна коюлганбы? Немелер кирген багындай даяр да. Даяр, кафелденген. Аны суусу каяка кетет? Суусу мына ул жака подвалдын түндө
Septik çıkılganda. Подвалдын түгүндө 7 метр тереңдикте септик жасалган. Өтө жакшы. 6-7 метр дейт. Бул жак подвал, э? Ушул подвал. Кана подвалды да көрөлүчү. Мына ушул подвалдын түгүндө септик бар деди, 7 метр. Подвал да жакшы экен. Бул жерде жасап койсо өтө сонун болот. Менимче бул жерге канча десем, бир 7-8 тонна картошка менен сабыз баткыдай экен. Ушул сууну ушул жака толтурса болот да. Азыр кайсы ход менен киребиз? Бул жакта 2 ход бар. 2 ход бар. Бул жак анан Мына бул главный ход ушул жер, ушул жак. Ушул эшиктен киребиз. Бул жактан да кирсе болот. Бул жактан да. Азыр каягынан киребиз? Бул жактан кирели. Могул жактан киребиз, э? Ал жактын ключу каякта? Ключу Калып кетиптирби? алып кетти дейт. Макул, боло берет. Главный үйдүн ичине кирсек болду. Ал наркы эшикти да мен сиздерге көрсөтөм. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жер эмне болот? Летний кухня. Летний сөрү деп койсо. Летний сөрү. Потолок пластик каражаттарынан жасалыптыр, көрдүңүздөр. Бул жер мына сөрү тапчанча. Усталар жаңы эле иштеп ишин бүтүргөн окшойт, э? Дуалды шпатлевка тартып аткан экен. Жарым жартылай бүтүрүп, анан иши чыгып калган окшойт, бир жага кеткен окшойт, э? Жакшы. Мына сөрү тапчанча экен. Пол мына стяжка болгон. Караңыздар. Келечекте бул жерди сиздер кафел кылып алсаңыздар болот. Эми ушул эле жерден биз оңго бурулуп кире турган болсок, кухняга туш болобуз. Мындай проект, өзгөчө проект экен. Бул проектти ушул үйдү көрсөтүп аткан жигитке балким чалып подход кылсаңыздар, проектти сатышы деле мүмкүн. Жакшы проект экендигин мен эске салам. Бул жер кухня. Кухнянын узун туурасын айта турган болсок, менимче туурасы 4 метр, узуну 5 метр чыккыдай экен. Мына бул жерге кухня мебель коюлат, да? Ушуга расчет алып, наркы чекеге эмне коюлат? Мойка коюлат. Ошол жака баягы ысык суу, муздак суу чыга турган баягы идиш жууй турган бүт орундуктары бар экен, э? Ушул жерге демек сиздер кухня мебель заказ бересиздер, кайсы бир мебельный салонго, мебельный цехке мебелди жасатып алып келип койсоңуздар болот. Обойлоруна көңүл бөлүңүздөр. Мына специально кухняга жараша турган обой жабыштырылыптыр. Ал эми пол кадимки ламинат, паркет көрүп атасыздар. Жакшы түстү тандап алыптырсыздар, өзгөчө баягы кофенин түсүндө экен. Мына бул өзгөчө эшик менен биз үйдүн ичине киребиз. Бул экинчи холл болуп саналат. Мына ушул холдон солго бурула турган болсок, бул жер эмне? Бул жак душ. Душ. Бул жер душ. Ваннаны да коюп турсуз, кафелди бастырыпсыз. Полго матовый баягы сыйгыланбай турган кафелден жабыштырыпсыз. Потолокко чейин болуптур, э? Бул жерге только аристонду коюш керек экен, раковинаны коюш керек экен. Болду. Бирок раковина бул жака коюлат, сыртка. Бул жака орундукка коюпсуз, э? Кол жууганга ушул жер орундук. Өтө жакшы. Мына караңыздар. Өтө сонун уюштуруптур. Баягы бурч менен кирет экен. Сол жака бурулуп кирсеңиздер, ванна душка кирет экенсиздер. Ал эми оң жака бурулуп кире турган болсоңуздар, кадимки үйдүн ичиндеги даараткана. Бул даараткана. Мына дуалдын жарымына чейин кафел болгон, жарымынан үстүндө потолокко чейин моющий обой. Унитазды гана коюш керек, болду. Бул жер даараткана. Экөөнүн тең, эшиктери пластик. Ал эми ушул жерден биз кухнядан киргенде түз кире турган болсок, бул бөлмө спальный бөлмөсү. Көчө жагында форточкасы бар. Потолок натяжной потолок экен. Чекелерине софит лампаларды гана коюш керек экен, люстраны алыш керек экен. Болду, таптаяр. Бул бөлмөнүн узун туурасын айта турган болсок, 4x4 16 метр квадраттык бөлмө. Эшиктери дагы мына российский эшиктер экен. Көрүп турасыздар. Эми биз экинчи холдо элек, биринчи холго өтөлүк. Бул жактын кире бериши негизи Астана, негизги Астана бул жакта кире бериш. Жанагы ключ калып кеткен экен. Мына ушул эшиктен киришибиз керек эле негизи. Ушул эшиктен кирдик деп элестете бериңиздер. Эгерде сиздер ушул эшик менен кирсеңиздер, ушул жерге бут чечип коесуздар дагы. Кийимди тиги жерге ийилип коюп, анан бул жака кирсеңиздер болот. Негизги ход ушул жер. Бул холл жашоочу, отуруучу, телевизор көрүүчү
бөлмө. Печка коюлган жылуу бөлмө экен. Узун туурасы менимче туурасы 3,5 метр, узундугу 5,5 метр чыга турган бөлмө экен. Печкасына өзгөчө печка коюлуптур. Печканы жагып көрдүңүздөрбү? Печканы жагып көрдүк. Жакшы эле жылыдуу. Ооба. Эки үйдө жакшы ыстат. Моору толуп калганда могу жерди ачасыз дагы тазалап кайра жаап коесуз. Пробканы басып коесуз, кафелдениптир. Печка өзгөчө жакшы печка коюлуптур. Бул печка 2 бөлмөнү жылытат экен, Ооба. Потолокту караңыздар, пластик каражаттарынан жасалган лампаларды гана коюш керек. Эгерде андан түз кире турган болсок, бул жер зал, мейманкана. Узун туурасы айта турган болсок, буга чейинки көрсөткөн бөлмө сыяктуу эле 3,5 5 келген бөлмө экен. Же болбосо 4 деп койсок деле болот. 4-кө 5. 20 метр квадраттан бир аз чоңураак, көчө тарабында 2 терезеси бар. Сары түстөгү гүлдөр бар, обой жабыштырылыптыр. Печканын жылуулугу могу жерден чыгат. Бүт электроточкалар турецкий электр каражаттары менен жасалыптыр. Бул жер мейманкана болду. Бул жерге эгерде сиздер конокторду коноктобуз десеңиздер, менимче 15-20 конок баткыдай. Эми сыртка чыгалы. Үйдүн баасын айталы. Кимдир бирөөгө жаккан болсо, эми да ушул кара суудан үй издеп аткандар болсо, сиздерге чалсын. Айтсаңыз эми, бул үйдүн курулушу качан башталып, качан бүтүрдүңүз? Качан башталды? Быйыл башталды же былтыр баштагансызбы? 2017, былтыры. Былтыры башталып, быйыл кыскасы аягына чыгыпсыз да? Таптаяр кылыптырсыз, эми айла жок, өзүңүзгө салган экенсиз. Дагы сиз сыяктуу эр азаматтарга насип кылсын. Баасын канча дейсиз? 40 000 доллар. 4 соток жер участкасы менен. Таза суу бар, септик коюлган, ичинде ванна душ бар. Свет бар. Ички ремонту бүт евро болуп жасалган, свет бар, счетчик коюлган. Таптаяр жер үй экен. Только бактара кылыш керек. Бир кичине сарай салып алыш керек, болду. Бул Кара Суу районунун Киров айылына караштуу Ак өргө жаңы конушундагы сиздер көрүп турган үйдүн баасы 40 000 долларга бааланып жатат. Кеми барбы? Кем бар. Нак болсо кичине түшүп бересиңер. Түшүп беребиз. Эмне вариантыңар бар? Балким силерге оштон бирөө квартира сунуштап калышы мүмкүн, автоунаасын сунуштап калышы мүмкүн. Эми оштон үй болсо карап көрөбүз эми. Оштон үй болсо карап көрөсүңөр. Квартирасы болсо силерге сунуштап көрсүн анда, Дом болсо. Анда доплатасы менен может сүйлөшүп бартер кылып калышыңыздар мүмкүн. Сиздер төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0770 94 94 94 деген телефон номерлерге чалыңыздар. Бул Билайн. Дагы бир номер бар. 0557 09 39 55 деген номерге чалыңыздар. Бул Мегаком. Ал эми дагы бир Билайн номер бар. 0773 38 00 72 деген телефон номерлерге чалсаңыздар, үй ээлери азыр трубканы алат дагы сиздерге жооп берет. Сиздер Тез кабар каналынан Кара Суудагы сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Тез кабар дагы деле сиздерге кызмат кылат. Биздин телефон номерлерибизди аягына чейин көргөн болсоңуздар жазып алыңыздар. 0558 86 00 11 деген номерге чаласыздар. Мен дагы трубканы алууга даярмын. Биз анда кайттык. Ушул үй сиздерге насип кылсын. Жаккан болсо аракетиңиздерди кылыңыздар. Ким алган болсо ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Анан айтып коеюн, ким сатып алган болсо үй тойго Тез кабарды чакырбай койбоңуздар анан. Тойлорго келели. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.